республикалык ак фонд коомдук уюм тарабынан биздин ушул жардамга муктаж атуулдарыбызга ак фонд коомдук уюму тарабынан жана анын президенти Осмонбек Мамеджановичтин атынан жалпы элибизге 900 кап ун келип, ушул жакыр начар жашаган жана жардамга муктаж адамдарга берилип жатат жерлерде, айыл өкмөттөрдө. Андан сырткары мына райондук аймактык ооруканага дагы ушул калкыбыздын саламаттыгын алдын алуу боюнча дагы ушул медициналык приборлор келди, шприц, маскалар келди. Бул медициналык приборлор ушул биздин дарыгерлерге кошумча керектүү приборлор болуп эсептелет. Ошондуктан биз ушул алган жардамдарыбызга ушул ак фонд уюмуна жана Осмонбек Мамеджановичке ушу райондун элинин атынан жана райондук мамлекеттик администрациясынын атынан өзүмдүн атынан терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Бул бизге эң биринчи келип жаткан, райондун элине келип жаткан эң биринчи жардам. Ошондуктан биз райондун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Токтогул аймактык ооруканасынын директору Нуржамал Таштановна Шибаева, Осмонбек Артыкбаевич, биринчиден саламатсызбы? Биз сиз менен абдан сыймыктанабыз. Дайыма сизди колдоп келгенбиз. Бир канча жолу сиз биздин ооруканага келип, өзүңүздүн жакшы сөздөрүңүздү айтып, жардамыңызды көрсөтүп, телемедицинада ачууда дагы абдан чоң салымыңызды кошконсуз. Биз сиз менен дайыма биргебиз, Осмонбек Артыкбаевич. Анан бүгүнкү берип аткан сиздин жардамыңыз биз үчүн абдан чоң. Коллективдин ичинде, ошо Токтогул элинин ичинде жалпы эле оорулардын атынан ушундай жакшы бир ыраазычылык болуп атат. Анан эмне демекчибиз, бул кичинекей азыраак нерсе болсо дагы көп адамдардын ден соолугуна сактаганга жардамы тиет деп ойлойбуз. Ошол менен бирге сизге өзүмдүн атымдан, коллектив жалпы Токтогул районунун калачандардын атынан чоң ыраазычылыгымды билдирем сизге. Сизге чың ден соолук каалайбыз. Биз менен аралашып жүрүңүз. Ден соолугуңуз чың болуп бизге келип дагы көп жардамдарды бериңиз. Биз сизден өтө көп үмүттөрдү күтөбүз. Сизге чың ден соолук, ыраазычылык айтабыз. Биз Осмонбек Артыкбаевичти көп жылдан бери билебиз. Бул биздин балабыз, Токтогулдун тургуну катары, Кыргызстандын жараны катары, бүтүндөй Кыргызстандын элине колунан келишинче жардам берип, өзгөчө биздин медицина тармакка өзгөчө көңүл бурган балдардын бири. Себеби мунун ачкан Неман деген аптекасы Кыргызстандын бардык бурчунда иштеп, Кыргызстандын бардык элин тейлеп, алардын ден соолугуна чоң салым кошот. Муну элдин баары билет. Кыргызстан бүт билет муну, биз эле эмес. Анан эми азыркы көйгөйдү айтсак, буга чейин деле Осмонбек Артыкбаевич больницадагы бардык жакшы, бардык жаңы ачыла турган мындай инициативдүү иштерге өзүнүн акылын кошуп, өзүнүн билимин кошуп, бизде даже жана телемедицина ачылганда дагы ушу киши спонсор болуп, келип, катышып, бизге абдан жакшы сөздөрүн, каалоолорун айткан. Биз ошону мына ушул күнгө чейин пайдаланып, үзүрүн көрүп жатабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу районубуздун тургундары, мынакей бүгүн биздин районубузга ак фонд, кайрымдуулук фонду тарабынан, анын жетекчиси президенти Осмонбек Мамеджанович тарабынан 900 кап ун, ушу эң аябай аярлуу катмарга керектүү болуп турган адамдарга келип, мынакей азыр ар бир айыл өкмөттө таралып жатат. Так, мына эртең буюрса кислородный концентраттар, маска, шприц, азыркы ушул келип аткан бардык жүрүп аткан эпидемияга алдын алуу боюнча кандай бир дары дармек керек болсо, ошонун баардыгы эртең мына келип атат. Буюрса аны дагы биз больницаларга, дарыканаларга таратып беребиз. Анан мен учурдан пайдаланып ушу фондко, президенти Осмонбек Мамеджановичке жалпы биздин элибиздин атыбыздан терең ыраазычылык билдирип кетем. Элдин башына сыноо түшүп турганда ушинтип колуңузду сунуп турганыңыз бул чоң адамгерчилик жана чоң инсандык бир парызыңыз деп мен ойлойм. Ушуну татыктуу аткарып атасыз. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун.
биздин элибиз ушул келип аткан тумоодон жеңил желпи өтүп кетсин, жакшы күндөрдө жолугалы. Рахмат. Урматтуу Токтогул аймагына караштуу Жаңы Жол өкмөтүндө жашоочуларым, мына Жаңы Жол айыл өкмөтүндө 18 миңден ашык калк жашайт. Ушу Токтогул районуна биздин Токтогул районунан шайланган депутатыбыз Осмонбек Мамбетжанович жакында жардам көрсөтүп, Токтогул районуна ун жөнөтүп бир, ошол бизге бөлүнгөн ун 100 кабыл экен. Biz ушул элдин атынан, ушундай элдин башына бир мүшкүл иш түшүп, эл бир оор акыбалда турганда, өзү депутатыбыз четте турбай, өзүнүн ак фонд атынан ушундай жардам жөнөткөнүнө бул дайыр жолу бир чоң ыраазычылык айтып, Осмонбек акеге бир өмүрүнө, жашоосуна Аллах Таала бир береке берип, үй бүлөсү менен тынччылыкта өмүрү берекелүү болуп, ушу жакшы дагы биз Осмонбек Артыкбаевди жогору жактан көрөбүз деген. Бул киши элин унутпай ушундай жакындан жардам берип атканына биз чоң ыраазычылык айтабыз. Кудайдан да тилеп кетебиз. Ушу иштери ийгиликтүү болуп, өмүрү жашоосу берекелүү болсун.